Ал эже бир мамлекетте, бир шаарда жашап жатып, ал тургай бир үй бүлөдө жашап жатып, бир адам акчаны көп табат, бир адам акчаны таба албайт же болбосо аз табат да. Мунун себеби эмнеде? Бул абдан жакшы суроо. Бул менин көп угуучулардын баардыгын түшүрткөн суроолордун бири. Бул акча таба албай калган аябай көп кырдуу себептер бар да. Анын арасынан эң эле негизги себеби жөнүндө мен сиздер менен бөлүшөйүн азыр. Бул ата менен болгон байланыш. Биздин оң жагыбыз ата менен байланыштуу, сол жагыбыз апа менен байланыштуу. Ата жагыбыз ушу акча жакка жооп бере турган жагыбыз да. Бул духовная часть деп коет. Духовный бөлүгүбүз, акча дагы энергия, бул дагы духовный да. Ошондуктан көзгө көрүнбөгөн нерселердин бүт бартың ата жак менен байланыштуу болгону байланыштуу. Ошо акча дагы кандай келип атканы, көп келип атабы, жатакы жок болуп атканы, бул ата менен болгон мамиле, ата менен болгон тааныштар, ата менен болгон бата. Ушулардын баардыгы менен байланыштуу. Бул эң терең себептери деп аталат да. Ушуга көп азыр көңүл бурбай эле элдерчи айтышат да мындай. Иштеш керек да, иштебесек эле каяктан эле ата менен жакшы мамиле болуп калса эле акча келип калмак беле. Атанын батасы келип калса эле акча болуп калмак беле деген ушундай да суроолор келет да. А бирок чындыгында акча бул атаңыз менен байланыштуу, бул 100% ата менен байланыштуу да. Атаңыз менен жакшы мамиле болуп, атаңыздын батасы келгенде сөзсүз акча келет. Бирок биз баягы жатып алып эле акчаны батаны эле сурап турсун дегенден алыспыз. Иштеш керек, бирок бата менен иштеш керек. Ошондо акча көп келет.